Ayta bereyim. Эме анда союз учуру болчу. 1982-жылы о Карагай булак айылынын ар жагында ысык ата курорту бар. Курортко келгем 22 күнгө. Анан дем аш болуп калган күндөрү бирөөлөр менен кошо анын жумушу бар экен ушул айылда, Карагай булак деген айылда. Кошо ээрчип келгем, сен дарылоо жок, бош эле жатып калдык. Айылга барып бир жумушту бүтүрүп келели, жүрү дегенден кошо келгем. Анан келип бир үйгө кирип сүйлөшүп чай ичисинде отурганда bir karıya kişi 76 yaşta ile 1982-жылы аты Жунуш bu ушундай шекилденип атат. O 82-жылы уктум эле. Менин атым Баланча деген ушу Жунуш деп айтса керек. Касымбеков, Касымалиев Жунуш деп ушундай деп айткандай болгондой болгон. Точно эстей албай турам да, бирок ошол киши айткан сөзү бар эле. 82-жылы 76 жаштагы карыя кишинин ушу Карагай булак деген айылдан. Ал мынтип айткан. 1916-жылы bir ay ел ысыгаттан төр жагында Капчагайга эң төрүнө чыгып качкан экен дейт 16-жылы үркүндө. Анан ылдый жактан бир адамды кармап алыптыр. Ал үй бүлөсү менен экен, 8-9 баласы бар экен, индилери бар экен. Чоо кармап алыптыр да, эл кайда дегенде карательный отрядтын кишилери. Эл тетиги кардын астына, Капчагайдын башына өйдө төргө чыгып кетишкен, ошо жакта дептир. Ошолорду бияка түшүрүп келишиң керек сен. Ошо эгер түшүрүп келбесең, монун баарын кырабыз, күтөбүз сени. Bir күнгө жакын күтөбүз. Түшүрүп келсең, түшүрүп келдиң, түшүрүп келбесең болорду бүт атып салып кетип калабыз дептир. Анан ал киши ат минип алып, ошо төргө барып, тиги кишилерди ынандырганга аракет кылганда, ошондо теңе кээ бирөө түшөл деген, тийбей калды силерге, тийбейт экен, ылдый түшсүн деп атат, кышында кыштай албайсыңар деп атат. Эгер түшүп келсеңер тынчтык келишим менен ордуңарда каласыңар деп атат деп эптеп ынандырып, анан көпчүлүгү ынанбай, анан бир топ ынанып түшөбүз дегенде эл эки бөлүнүп, анан эркелер бизде калбайбыз деген чогуу түшүп келген экен ушул Карагай булакка, ушул айылга эл дегенибиз мындай да, бир айыл элде 40 түтүн же 50 түтүн болот. Ушул бир айыл эл деп аталат. Анын старшинасы болот бир 40 түтүн 50 түтүндүн. Мына ошол эл түшүп келгенден кийин ошо Карагай булакка жыйнап могу жерге топтоп тургузуп, анан кийин адамдын белине чейин жеткен балдарды кошо эркектерин бөлүп, эркек аттуунун баарын бөлүп, адамдын белине киндигине чейин жеткен балдарын кошо бөлүп, ылдый карай айдап кеттир. Аялдарды майда балдары менен кемпир чалды ошол жерде калтырыптыр Карагай булакта, могул айылда. Анан аны ылдый айдап кеткенде бир 13 жашар эркек бала энесинин этегинин астында жашынып калган экен. Анан элди эркектер ылдый айдап өткөндө ал бала этектен чыгып, энесинин этегинен тоонун боо капталы менен жашынып, аңдып, жылып отуруп ээчип келген экен. О капталдап ээчип тиги эмне кылат буларды, эмне үчүн айдап кетти деп түшүнбөйт, тиги орустардын айдап кеткенин. Анан тиги кишинин айтканы бир алмабак бар жер бар эле дейт. Кийин алмабак болгон дейт. Ошо алмабак турган жер могу теректер көрүнгөн коктун ичи экен. Алмабак өрүк кийин тигилди дейт. Ушул чөлкөмгө алып келип туруп, баягы эркек аттууну бир жарча бетке такап туруп, анан аткан дейт. Аны 13 жашар бала көрүптүр. Бүт баарын эркектин баарын атып салгандан кийин 13 жашар бала кара энесине качып келип айткан экен да, баарын атып салды тиякта деп. Анан айтат. Кийин ошол бала bir 9-10 жыл, 12 жыл өткөндөн эр жетип, bir 22-23 келип калганда түнү менен чоң балтаны аябай курчутуп чыгып, мындай өтө курч кылып, ошол кишини таап өлтүрөмүн башкача ап деп, ылдый түшүп барып анын айылы бар экен да. Айылы Калиновкабы же Тогуз булакпы, точно биле албай калдым. Бирок бир жерде жазып койгом, ошол баланын атын дагы мага айтып берген тиги кишинин эстеп атпайм, Жунуш дейби, ким дейт. Бир жерге жазып койгом. Ал жанагы элди түшүргөн кишинин аты жөнүндө жазып койдум эле. Издеп барган экен ал эр жеткенден кийин, 20-дан ашып калгандан кийин. Издеп барса, түн ичинде издеп барса, үйү бек экен. Эртеси ошо кошуналардан сураса, ал үйүн бекитип салып, терезесин, каалгасын бүт монтип, бекитип салып, жыгачтар менен уруп, Ошко көчүп кеткен деп айтыптыр. Ошо менен аны өлтүрө албай калган экен. Ал баланын дагы аты менде жасыл болчу, эсимде жок. Анан ошол кишинин айтканына караганда,
Ошо алмабактар бар жерде сөөктөр жатчу эле дейт. Кийин эле жок болуп калды. Мындай састарга батып чөгүп кетсе керек. Көп сөөктөр жатканын көрчүбүз. Кийин жок болуп кетти. Ошо жерге састарга сөөп кеткендей окшойт деп айтып берген болчу. Демек, бир элдин эркектерин атып койгон окуя мына ушул Карагай булактын күнчыгыш этек тарабында болгон да. Ушул коктуларда болгон. Мына тетиги алмабак бар жер деп айткандан караганда тетиги бактар турган жер. Мына ошол жерге бир жарышага такап аткан дейт. Мүмкүн анын бер жагына аткандыр, мүмкүн ошол жерге аткандыр. Бирок тиги 76 жашка чыгып калган Карагай булакта абышкадан 1982-жылы ошондо 76 жашта болчу. Аты Жунуш Касымалиевпи же башка унутуп атам, эсиме келбей атат. Андан бери канча жыл өттү? 1982-жылдан бери. Демек, ошол айтып берген боюнча мен эстеп азыр айтып жатамын, ошол жерге келип, ошол бир элдин эркектери атылган жерге келип. Ошол менин эсимде калганы.